Түз эфирде жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышы, аны мен Зайырбек Жуманалиев тааныштырам. Алга чыгарылышыбыздын кыскача мазмунуна көңүл буруңуздар. Адилеттүүлүк издеген Аравандын тургуну 64 жаштагы Бахрамшох Йолбаров аксакал белгисиз адамдар тарабынан сабалган. Ал бул ишке өз кошунасын айыптап жатат. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын коомдук уктуруусу өттү. 6 жыл ичинде мыйзам 11 жолу өзгөртүлүп, жыйынтык берген эмес. Жүргүнчүлөрдү ташуучу таксилер лицензия менен иштешет. Учурда лицензиялоонун эрежеси иштелип жатат. Жапалакта 20 турак жайдын техникалык паспорту үй ээлерине расмий тапшырылды. Жыл аягына чейин экинчи борбордо 320 турак үй аталган документке ээ болот. Нариман айылында 8 гектар үлүш жерде айыл өкмөт башка жактан жер беребиз деп алып 2 жылдан бери маселени чечпей келет. Бүгүн тургундар маалымат жыйынга чогулду. Жарым саат аралыгында өлкө аймагынан алынган эң маанилүү кабарлар менен кенен тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам долбоорунун коомдук угуусуна катышты. Акылбек Жапаров белгилегендей, мамлекеттик сатып алуулар системасын өркүндөтүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу мыйзамдык базаны жана мамлекеттик сатып алуулардын электрондук системасын жакшыртуу жолу менен ишке ашырылууга тийиш. Буга байланыштуу Министрлер кабинети мамлекеттик сатып алуулар тармагында реформа жүргүзгөн. 6 жыл ичинде мыйзам 11 жол өзгөртүлгөн. Жыйында Акылбек Жапаров ачык айкындуулук принциптерине негизделген мамлекеттик сатып алуулар процесси өлкөнү инновациялык, жогорку технологиялык камсыздоого алып келип, инвестициялык тартууга түрткү болоруна ишеним билдирди. Белгилей кетсек, иш-чаранын жүрүшүндө өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамынын долбоорунун жаңы редакциясына оң баасын беришти. Государственные закупки составляют на сегодня значительную часть валового внутреннего продукта. Через государственные заказы стимулируется отрасль хозяйства, обеспечивается ценовая политика и управление материальными потоками. В период пандемии мы поняли, что импортозависимая страна, когда закрывается граница, остается один на один со всеми своими проблемами. И правительство очень было обеспокоено тем, что государственные закупки, вместо того, чтобы стимулировать создание добавленной стоимости, поддержки наших отечественных предпринимателей, она больше была направлена на то, чтобы увеличивать из года в год импортную составляющую. И в момент закрытия границ мы поняли, что это не очень есть хорошо. Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташуучу таксилерди лицензиялоону киргизүү пландалууда. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркулов билдирди. Өлкөдө бардык каттамдардын ичинен автоунаа каттамдары 95-97% түзөт. Ири жол кырсыктары облустар аралык жана борбордук шаарларга барган жолдордо катталууда. Айдоочулардын басымдуу бөлүгү жүргүнчү ташуучулар. Учурда жеңил унаада жүргүнчүлөрдү ташуу патент менен жүрөт. Лицензиялоо кирсе мамлекет тарабынан жоопкерчилик жана көзөмөл болот деп билдирди маалыматта. Саркулов лицензиялоодо жол кырсыгы катталган учурда жүргүнчүнүн ден соолугун камсыздоо системасы киргизилерин белгилейт. Ошол эле учурда айдоочу лицензиялоонун эрежесин бузган учурда аны кайтарып алса болот жана ал айдоочу мындан ары жүргүнчү ташый албай калат. Учурда лицензиялоонун эрежеси иштелип жатат. Жарандардын сунуш пикирлери учурда кабыл алынып жатат. Ош шаарында 320 жарандык жеке турак жайынын техникалык паспорту даярдалды. Министрлер кабинетинин соңку токтомуна ылайык айыл чарба жерлерине мыйзамсыз курулуп калган үйлөрдү документтештирүү калаанын жаңы конуштарында дагы уланууда. Бүгүн шаар мэри Жапалактагы 20 турак жайдын техникалык паспортун үй ээлерине расмий тапшырды. Жарандардын үйлөрүнүн документи жоктугунан каттоосу жок болуп, балдарына социалдык жөлөк пул ала албай келген. Шаардыктардын кубанычын биздин телетоп чагылдырып келген.
Жашы 75'ti tayap kalgan Mama Sabır Jeenbaev'tın bugün kuvanычында çek жоқ. Ақсақал 50 жылдан beri үйсіз жана үлүш жерсіз жашап келген. 2013 жылы қаланын чет жақасындағы Мерқан айылында Айыл-чарба бағытындағы документи жоқ үлүш жеріне мэрия тараптан тоқтом чыгып турақ жай салганга уруксат алган. Ошол мезгилден тартып неберелерине социалдык чөлөк пул да ала албай өздүк аныктамаларын алууда да түйшүк жаралып келген. Мама Sabır мырзанын 8 сотық аянттагы үйүнүн техникалык паспортын бүгін шаар башчысы тапшырды. Мама Sabır Jeenbaev жашы улгайып калгандыктан турак жайынын документине мыйзам жол бербей түйшөлүп келгенин жашырбайт. Токтомдун негизинде гана куруп алганбыз. Документтерин бербей ала албай жүргөнбүз. Мен өзүм мисалы үчүн 73-кө чыктым. 50 жылдан бeri жерге ham эге ала албай, үйгө ham эге ала албай, совхоздун корпусунда жашаганбызга чейин. Азыр документ боюнча бизде өтө кыйын проблема болуп аткан. Эми пособиядан өткөн, асты паспорт алганга жетип калды. Паспорт ала албай жүрөбүз да. Эми мына мен эртегеден баштап алар жетип алып паспортко барам мен. Бүгін Жапалак аймагынын Мерқан айылындагы 20 жарандын жеке турак жайынын техникалык паспорты расмий тапшырылды. Шаар башчысы Алмаз Манбетов жарандардын бул көйгөйү эгемендүүлүктөн бери чечилбей келе жатканына токтолду. Мэр мындан арыдагы жаңы кварталдагы үйлөр, мыйзамсыз курулуп калган жеке турак жайлар документтештириле тургандыгын кошумчалады. Бул деле проблема чечилбей жүрсө керек. Ушуга чейин ала албай жүргөнүңөр. Ушул тех паспорту жок, каттоого отура албай. Балдардын мектепке барганда кыйынчылыктары, ошол больницага кайрылганда анан эми бул ушул иштин башталышы деп айтып кетет элем. Мына биздин балдар иштеп атышат, ушул боюнча 30тан ашык топ түзүлүп, ушул документтерди силерге жасап бергенге биз дагы шаштык абдан. Ушул жаңы жылдын астында техникалык паспорт алып калсын деп. Жашап аткан үйүңөрдө өзүңөр дагы мындай бир толук кожоюн катары сезесиңер го деп ойлойм да. Министрлер кабинетинин соңку токтомуна ылайык айыл-чарба жерлерине мыйзамсыз курулуп калган үйлөрдү документтештирүү үчүн 2-чи борбордо 30 мобилдик топ иш алып барууда. Анда 159 гектардагы кыймылсыз мүлк иликтөөгө алынып 800дөн ашуун турак жайдын техникалык баракчасы жоктугу аныкталган. Жыл аягына чейин 320 жарандын үйүнүн документи ырасталат. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы үйлөргө жаңыдан берилген техникалык паспорт турак жай үчүн иш кагаздарынын толук кандуу бүтүшү деп эсептелинбей тургандыгын айтты. Жакынкы аралыкта аныкталган 159 гектардагы үлүш жер трансформация болгон соң гана мамлекеттик акт берилишин кошумчалады. Бул айыл-чарба багытына курулуп калган жерлердин легализация боюнча алгачкы этабы болду бул. Азыр биз бардык мыйзамсыз курулуп калган айыл-чарба багытына курулуп калган үйлөрдүн техникалык паспорттарын, адрестерин берип даярдагандан кийин трансформация маселеси өкмөттө каралып жатат. Эгер ал чечилген болсо, мыйзамдаштыруу иштери жүрөт. Бул техникалык паспорт бергени менен ал мыйзамдашылды деп эсептелбейт. Өлкө башчысынын демилгеси менен мамлекеттин бардык аймактарында мыйзамсыз курулуп калган турак жайларды документтештирүү жарыяны жүрүүдө. Президент Садыр Жапаров жерлерди трансформациялоо тапшырмасын берер алдын Бишкек шаарындагы бир нече аймактарда жолугуш өткөргөн. Калктын айырылуу катмары жаңы конуштарда жана кварталдарда отурукташып документтери жок болгондуктан социалдык чөлөк пулдарды ала албай келүүдө. Көп балалуу энелер техникалык паспорт мыйзамдуулукка жана мамлекеттик жеңилдиктерге мүмкүнчүлүк түзүп берерин белгилейт. Бул малга чейин биз документ иштери менен өтө кыйналчубуз. Дайыма барган жерлерден документ сурачу, эч кандай документибиз жок. Пособие ала албайт элек балдарыбызга, үлүш жерлерибизге налог төлөгөндө да ушу паспорт, документ сурайт эле. Кудай кааласа мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бизге эле эмес, бул ала албай жүргөн бардык инсандарга дагы ачылат. Ушу документти алганыбызга чоң кубанычта болуп турабыз. Өлкөдөгү саясий туруксуздук мезгилдеринде жарандар өз билемдик менен айыл-чарба багытындагы жерлерди басып алып келген. Мындан ары мындай мыйзамсыз кадамдарга жол берилбейт. Турак жай салуу, куруу, үлүш, айыл-чарба багытындагы жерлер өз багытында мыйзамдуу гана колдонулат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.
ЖПК аймагындагы 20 жер тилкесинин менчик ээлери менчик укугуна актын алышты. Бул тууралуу кадастр мамлекеттик мекемесинен билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күнгө карата кадастр мамлекеттик ишканасынын Сокулук филиалы тарабынан ЖПК аймагында жер тилкелеринин ээлерине 20 мамлекеттик акты берилди. Дагы 12си берүүгө даярдалууда. Ошол эле аймактан мамлекеттик акты алууга кошумча 60 арыз келип түшкөн. Бул багытта иштер активдүү уланууда. Бишкек шаарынын ЖПК аймагында жеке турак жай курган жашоочулардын маселелерин чечүү максатында жер кодексине жана жер тилкелерин берүү жөнүндө мыйзамына ылайык Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Орогайыл аймагында жайгашкан жерлерди трансформациялоо жөнүндө чечим кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров кол койгон. Кара Суу районуна караштуу Нариман айылында 8 гектар үлүш жерин берип, алданып калгандыгын айтып, тургундары айтып чыгышты. Аталган айыл өкмөттүн мурдагы башчысы логистикалык борбор курууга 1 сотук жери үчүн 10 000 сомдон акча берип, жерлерди сатып жибергендигин айтууда. Өз үлүш жерине 2 жылдан бери жете албай жүргөн 15 жаран бүгүн маалымат жыйынга чогулду. Кененирээк кийинки тасмада. Документ кыламыз деп яна ойганбыздар. 10 000, 5 000дан кылып койган. 2020-жылдын жаз айларында Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы жер адиси менен бирге айыл тургундарынын үлүш жерлерине логистикалык борбор куруларын билдиришкен. Бирок айыл тургундары бул чечимге макул болгон эмес. Анткени жарандардын жашоосу дыйканчылык менен өтүп, ошол жерден нан таап турушкан. Келген адистер силер бербесеңер өкмөт алат деген шылтоо менен ар бир жарандан 1 сотук жерине 10 000 сомдон акча төлөмөй болуп, тургундарды көндүрүшкөн. 8 гектар үлүш жердин арасында Нурдинбай Мадаминов мырзанын 56 сотук жери бар болгон. Жергиликтүү бийликке кайрылып 2 жылдан бери так жоб ала албай жатат. Жеринин бардык документтерин бийлик өкүлдөрүнө берип, убадаланган жерден дайын жок экендигин билдирди. Апрель айында. Ondan keyin bombardı, puldu verdi, yerdi, dokumentlerdi ap ketip. Алгач биз макул болгон жокпуз. Бирок өкмөт баары бир жериңерди алат, андан көрүү акчага бергиле деп биз силерге башка жер беребиз деген. Бирок жердин эч нерсеси жок. Муна 2 жыл болду. Ал жерде курулуш иштери да жүргөн жок. Биз дагы дыйканчылык кыла албай калдык. Менин 56 сотук жерим бар эле. Айыл өкмөткө ай сайын, күн сайын барып жерими кайтара албай келем. Ашын Nadir, Hasilip Nadir bilen Mehmetcan'ın Bahadır yer adisi. Айылдын 15 жашоочусунун үлүш жерлерин алып, ордуна башка аймактан жер берилери айтылган. Малика Исраилова айым 24 сотук жерин берип алданып калгандыгын белгилейт. Айыл өкмөтү документтерди жасоо үчүн кайра тургундардан 10 000 сом кайтарып алган. Малика айымдын айтымында 4 адамга гана жер берилген. Бирок берилген жер мамлекеттик фонддун жерлери болуп чыгып, берилген документтер жасалма болгондуктан жерди иштете алган эмес. Sizge maden деп ölçüp koydu. A faktiski u yer nime eken? Fpesti yer eken. Биздин жерлерибизди логистикалык борбор курабыз деп алып 2 жылдан бери бербей жатышат. Алар 10 000 сомдон сырткары башка контурдан жер беребиз деген. 15 адам 2 жылдан бери чуркап жүрөбүз. Акчага алдап жатышат бизди. Документтерди жасоо үчүн 10 000 сомдон кайтарып алышкан. Бирок жерден бериле элек. Биз суранабыз, жогорку жактагылар ушуга көңүл буруп коюшса жакшы болмок. Болбосо мурдагы жерлерибизди кайтарып беришсин. Kaytarıp bersin. Özümüzü yerimizi özümüz işletamiz. Biz 100 yılga olgan şahsi mülkümüz idi o. Biz aldasa he деп. Кайтарып алынган жерде учурда эч кандай логистикалык борбор курулган эмес. Нариман айыл өкмөтүнүн жер адиси тургундар тарабынан айтылган сөздөрдү четке кагып, башка аймактан берилүүчү жерлерди бөлүштүрүүгө 2020-жылы айылдык кеңештин токтому чыгарылгандыгын билдирди. Ошондой эле ар бир жаран менен келишим түзүлүп, документтер такталгандыгын айтты. Ал эми айыл өкмөттүн жарандардын жерин сатып ийгендиги боюнча маалымат туура эмес деп белгиледи. Бул маселе боюнча жер беришкен жок эмес. Наоборот, биз ошо жерлерине көлүктөрүн чыгарып, Госрегистр тарабынан көлүктөр даярдалып, ар биринин колуна берилген. Ар биринин өзүнүн түшүнүк каттары, макулдугу бар. Ордунда өздөрүнүн процедурасы боюнча ошо мыйзам чегиндүү ыраазычылыгынын негизинде, келишим негизинде болгон. Бул жерде бирөө жерди сатып берген эмес. Эч кандай мыйзамга дал келбей турган мааниде саткан эмес. Жердин бүгүнкү абалы айыл чарба багытындагы жер болуп пайдаланып келинди.
Анткени менен УКМК Нариман айыл аймагынын башчысы Нодир Хасилов жана анын шериги ошондой эле Кара Суу районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчисинин милдетин аткаруучусун айыл чарба багытындагы жерлерди мыйзамсыз сатууга шектелип кармалгандыгын маалымдаган. Исак Туратбеков, Самат Сайдаматулуу, Ош ТВ. Берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Ош шаарында алгачкы жолу коңшу Өзбекстан өлкөсүнүн сүрөтчүлөрү менен биргеликте социалдык искусство идентификация долбоору аталышындагы сүрөт көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөдө коомдогу саясий жана социалдык көйгөйлөрдү сүрөтчүлөрдүн көзү менен чагылдырылган чыгармалар орун алган. Өзгөчө мамлекетте жасалган ири төңкөрүштөрдүн жыйынтыктары ачык көрсөтүлгөн. Социалдык искусство долбооруна Өзбекстандын Анжиан, Бишкек, Жалал Абад жана Ош шаарынын 10 сүрөтчүнүн 40тан ашуун чыгармасы коюлган. Сүрөт көргөзмөнүн расмий ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, маданият өкүлдөрүнүн чыгармалары ачуу чындыкты таамай бергенин жашырган жок. Көргөзмөдө ар бир сүрөтчү түрдүү жанрдагы 4 кем эмес эмгектерин тартуулаган. Маданий саамалыкта заманбап сүрөтчүлөрдүн чыгармаларында коомдогу эң актуалдуу маселелер дагы каралган. Көргөзмө бүгүнтөн тарта кийинки жылдын 15 январына чейин улантылат. Бул жерде 10 сүрөтчү Ош, Жалал Абад, Бишкек жана Андижандан келген сүрөтчүлөр азыркы коомдо болуп жаткан, мамлекетте болуп жаткан актуалдуу суроолорго, социалдык ар кандай кыйынчылыктарга өз көз караштарын айтып чыгышты. Булар сүрөтчүлөр өздөрүнүн куралын колдонушту. Бул искусство куралын. Искусство аркылуу алар азыркы болуп жаткан маселелерге, окуяларга өздөрүнүн ой пикирлерин айтып чыгышты. Mana mayerda maska degan chiqganmi? Maska. Bu maska Кыргыз коомундагы социалдык көрүнүштөр аябай таң калыштуу жана кызыктуу экен. Заманбап көз караш менен баамдаган окуяларды ачып берүүгө аракет кылдым. Кыргыз маданиятынын тарыхый кениндигин дагы айтып кетпесем болбойт. Бул чыгарманын аты маска. Биздин жашообуз сахна болсо, ар бирибиздин ар кандай учурдагы маскабыз бар. bu rolda kimdir? İcabi rol kimdir? Бүгін Уркая Салиева атындагы Жатак мектеп гимназиясында 20 кылымдын алпырчысы кайталангыс обондору менен карапайым калктын эсинде калып, популярдуулугун жоготпой келе жаткан Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына арналган Ааламдашкан Рыспай аттуу концерттик кечи өттү. Анда мектептин таланттуу окуучулары улуу ырчы композитордун ырларын аткарып, өмүр баянынан үзүндүлөрдү чагылдырышты. Негизги максат анын ырларын жаштар арасында жайылтуу. Белгилей кетсек, кыргыз музыка дүйнөсүнө өзүнүн күчтүү обондору, ырлары менен белгилүү болгон улуу талант Рыспай Абдыкадыров 1941 жылы жарык дүйнөгө келген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу 200дөн ашуун чыгармаларынын өзүнөн кийинки муунга калтырып кеткен. Залкар талант 1994 жылы 53 жаш корагында көпкө созулган оорунун кесепетинен көз жумган. Өлкө боюнча улуу инсандын 80 жылдыгына арналган иш-чаралар жер-жерлерде өткөрүлүүдө. Ошонун бири ушул Салиева атындагы Жатак мектепте ушул жерде жатып окуган мектеп окуучулары атайын эжекелер менен биргеликте даярдап 80 жылдыкка жакшы иш-чара өткөрүптүр. Ошого бизди чакырып, биз менен жолугушуп өткөргөнгө сунуштадылар. Биз келип, бир жагы биз туура көрдүк, себеби ушундай жаштар Рыспай агайдын ырларын ырдап, азыр көп болдук. Анан элге тартылып атканы Рыспай агайдын ырларын жаштарга жеткирүү дагы бир жакшы максат болуп атат берди. Анан ошого биз дагы өзүбүздүн ушундай аткарыбызда балдарга ырдап бердик. Араван мурун жалданган 2 жаран өз үйүндө бычактап кеткен. Ооруканага оор абалда жеткирилген жаран 3 күн жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Учурда өз алдынча баса албай жакындарынын карамагында. Бирок кылмышка шектүүлөр учурда кармала элек. Мындан улам жабырлануучунун жакындары массалык маалымат каражаттарына, өлкө башчысына жана УКМК жетекчисине кайрылып жыйын өткөрдү. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ушул жылдын сентябрь айында Араван районунун 64 жаштагы Бахрамшох Юлбарсов аттуу турууну өз үйүндө 20-21 жаштардагы жаш балдардын колунан аяосуз сабалган. Жарандын энесинин айтымында ур тукмукка алгандар көп жылдан бери кошуна болуп жашаган Сардор жана белгисиз 2 жаран экенин айтат. Бүгүн жабырлануучунун жакындары чыркырап чындык издеп, кылмыш кылгандар өз жазасын алсын деген максатта жыйын өткөрдү.
Yallayışlardan alıp giredi. Mana 2 bola. Mana. Mana qo'llarni sindirib, qo'rg'alayib pichoq tiqib, mana. Pichoq tiqqan yerlar. Anan qo'llarni kesib olgan. Mana qisqachi bilan mana qisqa. Qo'llarni tindaqlarni sug'urib olgan bolalar. Mana qo'llarni kesib olgan mana pichoq bilan. Chap qo'lidan 3 yeridan 10 qo'lini 4 yerdan kesib olgan. Anan 10 qo'lini mana bu yerdan armaturanı urib sindiradi. Mana yerdan urib sindirib beradi. Suyak chiqib ketadi. Чыгармачыл топ жыйындан соң жабырлануучунун абалы менен таанышып жана кылмыш болгон жерди көрүү үчүн Араван районунун Чегават айыл өкмөтүнө бардык. Анын ооруканадан чыкканына 2 айдан жүзү болуптур. Мындай каргашалуу окуяга чейин Юлбарсов Бахрам Шох спорт менен алектенип, жада калса айылдагы балдарды эркин күрөшкө бекер даярдап келген. Эми мынтип өз алдынча кыймыл жасай албай, жакындарынын көмөгүнө муктаж болуп жатканын көзүнө жаш алып айтып берди. Qistan urishdi. Ular urgani kelgan ekan men. Aslida. Men ularni meni urgani kelgan, meni bunday qilgani kelgan deb o'ylagan yo'qman-da. Bu Aravon rayonida meni hech kim urmaydi, hamma taniydi-da. Boshqa yoqdan kelgan balдар ekan. Ular boshqa yoqdan kelgan bolalar ekan. Ular sizni ne uchun urdi shunda? Ne uchun urdi? Qo'rqishni aytib kelibdi-da, Sardor. Yallayib Sardor aytib urdirgan. U o'zi pastda turgan ekan. Ikkalasi meni urib mashinaga hamma yog'imni pachaqlab, bunalarimga paxta tiqib, og'izlarimga paxta iski ushlab, qop kiyg'izdirib, qop baylab, endi nima qilsa qilib ketibdi-da, yaqin bilmayman. Биз азыр жогоруда айтылган окуяны жеринен баяндоо жана ушул жердеги күбөлөрдүн сөзүн угуу үчүн Юлбарсов Бахрамжон Жарандын үйүнө келип отурабыз. Мына ушул жерде Жаран белгисиз 2 бала тарабы сап алган экен. Чатак мына ушул жерде башталган, ал эми бир нече жолу ургандан кийин ал Жарандар мына ушул жака Бахрамшох Юлбарсовду алып келип колдорун тилип, андан кийин оозуна пакта жана скотч менен байлашкандагы дал ушул жерге жаткырып, андан кийин кылмышын бүтүрүп алып, бул жактагы мына ушул бөлмөдөгү документтерди, ага тиешелүү жана акчасын, уюлдук телефонун алып качып кетишкен. Юлбарсов Бахрам Шохтун үйүндө белгисиз үндөр чыгып жатканын, ага 1-2 үй алыс жашаган кылмышка шектүүнүн жеңеси келип, кошуналарына кабарлаганын айтышат. Анын артынан эле кылмышка шектүү Сардор өзү келип, 2 бала кошунасын аяосуз уруп качып кеткенин кошумчалаган. Менимче ушундай болупту эndi азыр. Nimaga deganda u kelin, ukasini kelin o'rtadan ona yangi uy turibdi. U kelin chiqib turib, bolasini to'sgan chiqsa, qanday o'rtada uy turibdi, ikkita uy turibdi. Ko'rish mumkin. U Aliyor keliniga aytganda. Meni fikrim bo'yicha, men Xudoning oldi ham to'g'risini bandan aytishga edi. Aliyor chuqurda turib ko'rgan bo'lsa, o'zi o'tmaydi o'sha yoqqa. Bizni chaqirib nima qiladi? Bahrom aka birov urib ketdi u deydi. Qo'g'iraga aytdi, o'g'liga yugur dedi. Qara dedi. Borib, nima o'qimasin tezroq borib qarachi dedi. Borib shu qarashdi. Menga aytdi, qo'g'iraga tezroq nima chaqirdi dedi. Men sizni chaqirdi dedi. Кылмышка шектүү болуп жаткан Жаран жабырлануучу жашаган жерден алыс эмес жерде жашайт. Ошондуктан экинчи тараптын да бул иш боюнча пикирин алдык. Шектүү ага коюлуп жаткан айыптарга караманча каршы. Сот отурумунан соң жалган айып тагылды деп кайра сотко кайрылууга даяр. Ikkita ukamnikini boqib olganman, 3 o'zim bolam bor, 5 ta bola bor. Ukam Rossiyada yuradi. Men bir yerda ishlayman. Bu sosetim bo'ladi, bizga qutug'ab bo'ladi. Mana shu yerdan tinimsiz suv tushiraverib, biz jo'nala so'z orqali urishdik xolos. Urgan baldar nechasiga aytsam menga tuhmat qilib qo'ydi. Men u baldarni 1-2 yo'lda birga yurganim ham yo'q, tanimayman. Ochiq ayla. Ne maqsadda o'shuni sizga o'zlarini oqtash uchun Siz alarni taniysizmi? Niye uchun sizga odar qo'yishadi? Yo'q, u baldar mana shu yerlarda sement quyib, g'ish quyib yurgan baldar ekan. Men shu indugimni bir narsalarni o'ldirgandan mana meniki manetlarga o'ynab kelib qolishganda aytdim, men mana qo'shnim bilan mushtashdim desam, aka biz o'zimiz suylashib qo'yamiz deb chiqib ela urib qo'yib. 2 баланы жалдап урдурткан деген шек менен кармалган Жаран биринчи көрсөтмөсүндө аны мойнуна алган. Ал эми денесине оор зыян келтирди деген 2 Жаран учурда издөөдө жүрөт. Ал эми ошол топтолгон материалдардын негизинде сот тергөө иши башталган учурда мурда бейтааныш өзүн башка атында атаган урду деген 2 бейтааныш Жаран кийин такталып, алар ошол 29 жаштагы
жана 17 жаштагы Нокат районунун тургундары болуп чыккан. Алар ошол окуядан кийин изин жашырып качып кетишкен. Ошого байланыштуу бул ошол атайын буйрутма кылып жөнөткөн жаран, анын үстүнөн кылмыш тергөө токтоп аяктап, үстүбүздөгү жылдын 26 ноябрь күнү иши сотко жиберилген да. Араван райондук сотунун 12 сентябрындагы токтому менен үй камагына чыгарылган. Учурда соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. 3 декабрда Араван райондук сотунун өндүрүшүнө алынып, кылмыш ишин кароо 16 декабрга коюлган. Отурумда кандай чечим чыгат, азырынча белгисиз. Айганыш Туратбек кызы, Гайбилла Иргашев, Ош ТВ жаңылыктары.